Биз турган айыл Талас районуна караштуу Чат Базар айылы. Чат Базар айылында Советтер Союзунун баатыры Асанбек Отурбаев төрөлүп өскөн. Асанбек Отурбаев 1925-жылы ушул айылда төрөлүп, 1943-жылы 18 жаш курагында фронтко аттанган. Асанбек Отурбаев 1945-жылы Польшада эрдик менен курман болгон. Мына бул үйдө Асанбек Отурбаевдин бала чагы өткөн. Советтер Союзунун баатыры деген наам Асанбек Отурбаевка курман болгондон кийин берилген. Маалыматтарга таянсак, Асанбек Отурбаев согуш таласында баатырдык менен душмандын артиллериялык куралын жок кылган. Сөөгү Польшада Боордоштор мүрзөсүнө коюлган. Асанбек Отурбаев үй бүлөдө жалгыз уул болгон. 2 жашынан баштап атасынын бир тууганы Турсундун колунда чоңоюп, 18 жашында Чат Базар айылынан фронтко кеткен. Асанбек Отурбаев болсо өзүн тым аябай жакшы бала болгон экен. Окууду да жакшы окутчу деп айтчу да кайненем. Ошо кичекейинде эле аябай мындай өжөр бала болгон экен да, айтканын баарын жасаган. Анан акырында ошо согуш башталып калган убакта мен кетсем экен согушка. Бул байкем барбаса экен, мен бул кичекей балдарды кантип багам? Де ошо өзүнүн каалоо менен военкоматка барып, суранып анан согушка кеткен экен. 20 жашында Польшада кандуу кармашта курман болгон Асанбек Отурбаевдин 100 жылдыгына карата атайын маалыматтар топтолуп, келечек муунга таанытуу иштери колго алынган. Ушул жерде Чат Базарда райондун борбору болгондуктан ар кайсы улуттагы өзгөчө орус, чечен, түрк, күрд урутундагы улуулар жашагандыктан орусча класстар болуп, азакем ушул балдар менен жүрүп орусча абдан жакшы сүйлөй алган. Ошол орусча жакшы сүйлөп аскерге барып атканда дагы, жана кенже командирлик курска барганда дагы, өзүнүн анан кийин дагы отделениени башкарып жүргөндө дагы өзүнүн карамагындагы солдаттарына орусча так команда берип, устаптын аткарышын так талап кылган жигит экен да. Бир кызыктай сөз айтылып калат да, сорви голова деген сөз. Сорви голова деген сөз өзүнүн карамагындагы көбүнчө орус жоокерлер уставты аткарбай койгондо башыңды жылып алам деген сөздү бул киши көп айтчу экен да. Бул жөнүндө анын ошо мезгилдеги дивизиянын командири майор Верединский деген киши эскерет да. Быйыл 2025-жылы Асанбек Отурбаевдин 100 жылдык мааракесин отурлай туугандары жана Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев баштаган делегация Польшадагы Боордоштор күмбөзүнө барып зыярат кылуу, туулган жеринен топурак алып барып салуу демилгеси көтөрүлүп, сапарга жөнөө алдында турушат. Биз бул өтө жооптуу миссия менен баратабыз. Бул жалаң Чат Базар эмес, Талас чөлкөм эмес, кыргыз элинин атынан баатыр болгон Советтер Союзунун баатыры Асанбек Отурбаев атабыз жаткан Боордош мүрзөгө топурак чытап, мемориалдык такта орнотуп келели деп атабыз. Бул топурак жалаң эле Асанбек Отурбаев эмес, ошол жерде чогуу күрөшүп, элдин эркиндиги үчүн фашизмге каршы күрөшкөн жоокерлерибизге жалпы кыргыз элинин атынан жалпы ошол жерге топурак чытап келели деген ниетибиз бар. Чоң атабыз 80 жылдан бери ошо Польша жергесинде жатат. Биздин ошо өлгөндөн бери баралык деген ниетибиз бар эле. Туулган жердин топурак алтын дегендей, Кудай буйруса ушул топуракты чоң атабыз жаткан мазарга коюп келели деген ниетибиз. Жолдошубуз кытыр болсун, аман эсен барып келелик. Ошол биздин ниетибиз. Белгилей кетсек, Советтер Союзунун баатыры Асанбек Отурбаевдин ысымы киндик каны тамган Чат Базар айылындагы көчөгө жана мектепке ыйгарылган. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Талас району.